Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөр. Арена берүүсү өз ишин баштады. Бүгүн күнгө 28 январь шейшемби. Адаттагыдай эле студиябызга кыргыз спортуна, Кыргызстан спортуна таандык белгилүү инсандардын бирин чакырып, бүгүн дагы алдыдагы 40 мүнөттүн ичинде жакшы маек курабыз. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков. Баарыңыздарды биз менен бирге болууга чакырып өтөйүн. Анткени бүгүнкү эфирибиз адаттагыдай эле кызыктуу болот деген ишеничтемин. Бүгүн арена берүүсүнө ким конокко келди деген суроо сизде бар болгон болсо жооп берелик. Кыргыз улуттук спорту, улуттук оюну көкбөрү боюнча Кыргызстандын бир канча жолку мыкты оюнчусу, улуттук курама командабыздын мүчөсү, өткөн сезонго чейин Таластын Ынтымак командасында ушул улак тартып келген жоон билек, эр жүрөк, бычакка сап, Кыргыздын намыстуу көкбөрүчүсү Сейитбек Анарбеков. Салам алейкум Сейитбек. Куш келипсиз. Маанай кандай? Маанай жакшыбы. Жакшыбы? Ушундай жакшы маанай менен буюрса 40 мүнөттүн ичинде биз Сейитбек мырза экөөбүз сиздерге жакшы маек куруп беребиз. Сиздер дагы биздин маекке пикир кошсоңуздар болот. Instagram социалдык тармагындагы Көкбөрү Pro баракчасына кирип, эң акыркы постунда ушул биздин коногубуздун Сейитбек мырзанын сүрөтү түшүрүлгөн. Ошол посттун астына комментарий аркылуу каалоо тилектериңиздерди, суроолоруңуздарды берсеңиздер боло берет. Эми өткөн сезон жыйынтыкталып, жаңы жыл келип, бардык азыр көкбөрү сүйүүчүлөрдүн, көкбөрү көрөрмандарынын суроолору кайсыл оюнчу жаңы сезондо кайсыл клуб менен оюн жүргүзөт деген суроолор кыйнап жатат. Буга чейинки эфирлерибизге дагы белгилүү улакчылар келип кайсыл клубка өздөрүнүн клубтарын алмаштырганын айтып өткөн. Алардын бири Баку Талайбек уулу Сары Өзөн Расветке эмес, жаңы сезондо Кабыланга тартат экен. Айрым ушул социалдык тармактардагы маалыматтарга ылайык, Ынтымак менен сиздин келишимиңиз бүткөн. Жаңы сезондо кайсы клуб менен оюн алып барайын деп атасыз? Ассаламу алейкум. Бул жыл аябай жакшы жылдардан болуп атат. Улакчылар үчүн жакшы жыл болуп атат окшойт. Баягы трансферлер катуу болуп атат. Командада алмашуулар көп болуп атат. Бул эми жаман нерсе эмес, жакшы нерсе. Өсүшү, өнүгүү. Өнүгүү, бул көкбөрүнүн өнүгүп атканы. Биз эми Кудай буйрса сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Өзүбүз келишимибизди түзүп атабыз. Азырынча айта албайм, айтпай турайын. Сыр болуп турсун. Негизинен сунуштар бар. Сунуштар бар. Канча клубтан кимдер билсек болобу? Эми ал клубтарды айтып эсептебей эле коелу, бирок жакшы эле клубтар көп эле сунуштар түшүп атат да клубтардан. Эми сиздей мыкты күчтүү оюнчуну катардагы эле эмес, күчтүү командалар талашары толук мүмкүн. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, демек бир эмес бир канча сунуштар бар экен. Азыр эфирге чейин дагы биз Сейитбек мырза экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Эң башкысы жакынкы күндөрү расмий түрдө өзү маалымат берет. Ынтымак менен эмне үчүн келишимди уланталган жоксуз? Дагы деле тартсаңыз болот беле? Ынтымак менен тартсам болмок, бирок өзүмдүн каалоом менен ошол Ынтымак менен келишимим да бүттү. Өзүм каалоом менен башка клубка өтөйүн деп атам. Ушул жерден бир суроо жаралат. Алар келишимди улантууну каалаштыбы? Алар келишимди улантабыз деди. Бизге кала бер, чогуу деп болобуз. Эми ал Ынтымакка дагы баягы командадан кетип калыш деле өтө мен үчүн деле кыйын болду. Бөлөк клубду тандаш. Анткени эмнеге дегенде ошол Ынтымактын курамында 2014-жылдан баштап тартып баштадым. 2019 бүттү ошол менен. Мен үчүн деле өтө эле оор болду бөлөк клубду тандап кетиш. Ал жакта балдар менен, жетекчилер менен баарыбыз кадимкидей бир туугандай болуп калганбыз. Баарыбыз бири-бирибизди жакшы билебиз. Улакчылар оюнда кандай экенибизди, жетекчилерибиз буга чейин дагы жакшы болгон. Азыркы жетекчилер да мыкты жетекчилер. Бул жөн гана мен өзүмдүн бөлөк клубду тандоомо себепкер болду да. Жакшы. Дүйнөгө көз жүгүртсөк, белгилүү футболчу Криштиану Роналду былтыр ошол 10 жылдан ашык топ сүргөн клубун өзгөртүп, ал дагы мыкты клубтардын катарын толуктады. Сиз дагы демек карьераңызды бир өзгөртөйүн деген экенсиз. Эми ошол сыяктуу. Бар болуңуз, ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, мынакей биздин Instagram аккаунтубуз экраныңыздарда пайда болду. Көкбөрү Pro баракчасына кирип, акыркы постко
ушул Сейитбек мырзанын сүрөтү түшүрүлгөн постунун астына комментарийге суроолорду, каалоо тилектерди жазсаңыздар болот. Биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. Алдыда кызыктуу оюндар бар. Буюрса мыкты көкбөрүчү Сейитбек Анарбек уулу комментатор, баяндамачы болот. Экөөбүз буюрса бир оюнду баяндайбыз. Ошондой эле бир топ Сейитбекке дайындалган тапшырмаларыбыз дагы бар, кызыктуу. Аларды дагы сиздер менен биргеликте чогуу ойноп барабыз. Сейитбек мырза, ошол бүгүнкү эфирдин алкагында биз сизди жарыялагандан берки көпчүлүк суроолор, кайсыл клубка ойнойсуз дегендер дагы бар экен. Алардын арасында Достук клубунан сизге сунуштар түштүбү же ал жакка барбайсызбы дейт. Эми барбайм деп деле айтыш кыйын. Неге дегенде Достук бул деле Кыргызстан командасы, Кыргызстандын командасы. Баары эле кыргыз балдар. Барбайм деп айтыш деле өтө айта албайм да. Келишим болуп калса барып калышыңыздар Мүмкүн. мүмкүн. Көлтөргө барасызбы эгер сунуш чакырса дейт. Көлтөрдүн жетекчилери жазып аткан. Казырынча ал жакты биринчи лиганы ойлоно элекмин, көп деле эметкен. Негизинен жогорку лигага. Акылбекова Толгоной деген телекөрүүчүбүз бар экен. Күйөөм сизге күйөрман, аты Ороз, салам айтып коюңузчу, биринчи майдан болобуз, Талас шаары дейт. Чоң салам менден Ороз байке. Эң башкысы колуктусу салам айтып атат, Ороз мырзага. Ассаламу алейкум, Достукка канча пайыз өтө турган болуп калдыңыз же Сары Өзөндө эле каласызбы деген Канаев деген телекөрүүчүбүз бар экен. Эми бул суроолорго жооп берди окшойт. Буюрса азыр келишимдер жүрүп аттыр, сүйлөшүүлөр. Түпкү ата теги Кочкор районунан болот дейт. Кайсы айылдан экенин сурасаңар дейт. Ушул суроого жооп берсеңиз. Мен ал жакты деле жакшы деле билбейм. Анткени менин чоң атам ушул Чүй өрүнүндө төрөлүп өсүп калыптыр. Негизи ошо түбүбүз Кочкор деп айтышат. Жок, Кайырбек чоң атабыз. Асейт атасынан да чоң. Жок, өзүм атамдын, папамдын. Эми ушул теманы улай эле Алсейтовдорду чыны көкбөрү күйөрмандары өзгөчө улуу мондун ишкоздору абдан жакшы билет болуш керек. Баарыбызга маалым болгондой эле ушул көкбөрү болгон кызыгуу сиздин ата тегиңизден келген да. Ошол эми ата тегибизге да кайрылып кетпесек болбойт. Канча атаңыздан бери көкбөрү тартып келет? Сиздин көкбөрүгө келип калышыңызга кайсыл атаңыз себепкер? Билгеним ошо өзүм чоң атам, Кайырбек чоң атам өзү чоң улакчы болчу экен. Ошо Россия, Өзбекстан жакка чейин барып тартып келиптир. Андан кийин ошол папам улакчы. Андан бир туугандар баарды. Ишыл биздики каныбызда бар. Үй бүлөбүз менен улакчыбыз барыбыз. Азыркы кички балдарыбыздан бери ошондой да. Чоңоюп келаткан. Кичинекей бала деп калдык. Өзүңүздүн балдарыңыз жөнүндө анан көкбөрүн тандаса колдойсузбу? Өзүм үй бүлөдө 4 тууганмын. 3 эркек, 1 кызбыз. Өзүмдүн 2 балам, 1 кызым бар. Өмүрлүү болсун. Улуу балам болсо 5те, буюрса 6-га чыгат. Алар дагы ошо алгыл балам, ошо келечекте азыртан эле ушул баягы видеолорду көрүп, улакка алып барам. Улактан кийин ошол жерде болгон нерсенин баарын кайра туурайт, көргөнүн кылат, улактагы нерсенин баарынча. Бардык улакчылардын баарын тааныйт. Ошонун баарын аттарын атап эле анан үйдө ушундай кичинекей аттан жасалган жыгач эмеси бар, ошону минип алып эле улактарды баягы көргөн нерсесин баарын кылат да. Демек улакчы болуш керек. Буюрса. Сиз колдойсузбу? Анткени баягы ушул кесип деп да койсок болот. Ушул кесиптин аркасынан бир топ кыйынчылыктарды көрүп атасыз да. Оңой кесип эмес, оңой оюн эмес. Жаракат алып калышы мүмкүн. Ооба, албетте. Бул оюн өтө эле кооптуу оюн. Мынтип баягы сырттан карап турсаң, мен өзүм карап көрүп турганда деле жана каты коюшкандарды, жыгылгандарды көргөндө өзүм коркуп кетем да, аябайчы. Бул эми ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар да келечекте. Балам көкбөрүчү болом десе, мен каршы эмесмин. Кудай буйруса, эми келечек алдыда чоңой беришсин, Кудай буйруса көрөбүз.
Дагы бир суроо бар экен. Сейитбек, ынтымактан эмне үчүн кеттиң? Өз каалооң менен кеттиңби дейт. Сейитбек мырза бир аз мурун эле жооп берди. Өзүнүн карьерасын бир аз өзгөртүү максатында өзүнүн каалоосу менен эле жакшы келишим соңуна чыгып эле кеттир. Ассалому алейкум Сейитбек. Дагы ошол эле суроо. Достук командасы Сары Өзөнгө ойнойбу дейт. Ассалому алейкум Сейитбек. 2008-жылдын ноябрь айында Ички иштер министрлиги кызматкерлеринин күнүнө карата Кыргыз көкбөрүсүнүн тарыхында биринчи жолу жаштар чемпионаты болуп өткөн. Бул мелдешке сизди да катышканыңыз белгилүү. Бирок негедир ошондон бери жаштар арасындагы бир да мелдештерди көрө албай келебиз. Ошол мелдеш тууралуу кенен айтып бере аласызбы? Жана эмне үчүн жаштар чемпионатын азыркыга чейин көрө албай келе жатабыз? Рахмат дейт. Көкбөрү KG деп баракчасы Кыргыз көкбөрүсү үчүн ар дайым мыкты аракеттер жасаган баракчылардын бири. Ийгилик каалайбыз. Ушул суроо. Жакшы суроо экен. Ооба. Мен ошол 2008-жылы ошол жаштар молодежный оюнга өзүм катышкам. Ал жерден биз ГАИнин артынан УГАИ деген команда бар болчу. Ошол команданын атынан чыкканбыз. Ошондо 3-мүчү местону ээлегенбиз. Эмнегедир ошол жылдардан бери бирок бир да жолу мындай молодежный оюн өткөрүлө элек. Бул ошо календарный планга кошуп молодежный оюнду өткөзүп коюшса жакшы болмок дейм. Эмнеге дегенде келечекте азыр жаштар көп басым жасап атат да көкбөрүгөчү. Кызыгуулар көп. 20 жашка чейин 18 эми ал жашын тактап эмесин коюп туруп ошондой молодежный оюндарды мисалы үчүн Ноорус турнири болот, 9-май турнири болот, эгемендүүлүк турнири болот, эгемендүүлүктөн кийин чемпионат турнири, чемпионат Кыргызстан билинбей калып атат. Бир болот, бир болбой калып, ошонун ордуна может молодежный кылып 4-чү же 5-чи оюн кылып кошуп койсо жакшы болмок дейм да. Дагы да болсо өсүү болмок. Түшүнүктүү. Эмнеге болбой келе жатканын эми уюштурса федерация. Азыр ошо федерация деле ушул молодежный оюн өткөзөбүз деп эле айтып келе атат, бирок өтө элек да. Өтүп калса, тийсе пайдасы тиет, зыяны тийбейт. Ооба. Дагы бир билдирүү бар экен. Урматбек Кубатбеков деген телекөрүүчүбүздөн келген экен. Ассалому алейкум Сейитбек, сизге бекем ден соолук, алдыңкы күндөрдө көп деген ийгиликтерди жаратасың деп ишенебиз. Талас эли сени жакшы көрөбүз, ыймыктанабыз. Калсаңыз болмок ынтымакта дейт. Бирок тандоо сизден Кыргыздын намысына жараган жигиттердин катарын толуктап жүрө бер деген экен. Чоң рахмат. Жакшы каалоо тилек, жакшы узатуу, Калгандардын көпчүлүгү эле ушундай суроолор. Дагы бир өзгөчө суроо бар экен. Көкбөрүдөгү эң жакшы көргөн атыңыз дейт Курманбеков деген телекөрүүчүбүз. Көкбөрүдө азыр ат тандай албайсың. Бүт баа көп эле мыкты аттар. Баягы көңүлгө толуп, көңүлүмө аябай жагып калган. 2015-жылы Маникер деген ат мингем. Өзү өтө чакан ат болчу. Бирок аябай күлүк ат болчу да. Ошол ат менен мен тил табышып бат эле. Биз 2015-жылы президенттик кубокко даярданып, ошо аттарды минип, ар кайсы ат минип көрүп атып, аягында ошол Маникерге түшкөлөп калдым. Ал Маникер болсо ошо азыркы Талас областынын жетекчилеринин бири Рамис деген байкенник болчу. Ал ат өзү мен жүрөгүмө жакканы баягы өзү аябай бала сыяктуу болчу да. Бат эле түшүнүп, экөөбүз 15 күнүн ичинде тил табышып кеттик. 15 күндөн кийин чоң оюнга чыктык да. Демек эң эле эсиңизде калган ат ошол ат, Ошону азыр кайда ал ат? Үйрөтүп, ал ошол оюнда өлүп калган. Артык айлуу болсо. Достук клубунун балдары менен кандай мамиледесиңер дейт. Достук клубунун балдары менен мамилебиз баарыбыздыкы, улакчылардын баарыбыздыкы өтө эле жакшы. Баарыбыз баягы клубта эле бөлүнбөсөк, мындай оюндарда Кыргызстан курамасы түзүлүп калат. Ошондо баарыбыз ошентип келе баарыбыз бир чогулуп калабыз да. Буга чейин дагы сөзүңүзгө каралды, ушул көкбөрүчү байкелер, мырзалар келгенде ушул суроолор көп берилген. Оюн үстүндө бири-бирибизге каршы ойношубуз мүмкүн, бирок кадимкидей эле чыккандан кийин дос, ага эне, бир тууган катары. Баягы оюнун ичинде элге баягы биз бири-бирибизди көрө албагандай, бири-бирибизди жек көргөндөй оюн ичинде ошондой сезилет да баарыначы. Булардын мамилеси жакшы эмес окшойт деп ойлой берет. Оюн ичинде ошондой болосуң.
баягы бири-бириңди көрө албай каласың. Азарттын кызыгын Кызуу кирип кетесиң да аябай. Жакшы. Дагы бир билдирүү бар экен. Ассаламу алейкум Сейитбек. Быйыл Түркияда өтүп турган көчмөндөр оюндарына азыртадан даярдык барбы? Сиздерде мекенибиз үчүн дейт. Ушул суроого кыска-кыска жооп берсеңиз. Биздики казыр бул негизи бул датасы айтылгандан кийин кураманы түптөшөт. Ага чейин бизде Ноорус турнири бар, 9 май турнири бар, эгемендүүлүк бар. Ошондо балдардын результатын көрүп, анан бизде дагы тренерди эметишип, башкы машыктыруу үчүн шайлашып, анан ошолор баары тандап, анан даярдыктар башталат. Ооба, Сейитбек мырзанын ушул жообуна биз дагы кошумча киргизип кетели. Баарыңыздарга маалым болгондой эле, быйыл 4-үнчү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Эстафетаны Туркия өлкөсү алган. Азыркыга чейин маалым болгон маалыматтарга ылайык, Туркиянын Белек шаарында сентябрь айында, бирок азырынча датасы так белгилүү боло элек. Белгиленгенден кийин анан Көкбөрү федерациясы буйруса улуттук курама командабызды дайындайт. Ага чейин Сейитбек мырза айтып өткөндөй эле алдыда мелдештер көп. Жаз айынын алгачкы күндөрүндө эле Ноорус мелдеши, андан соң 9 май жеңиш күнүнө арналган мелдеш бар. Андан сырткары дагы 31 август эгемендүүлүк бар. Ошол эгемендүүлүк мелдешинде ошол бардык мелдештерде өздөрүн жакшы көрсөткөн көкбөрүчүлөрдү ушул федерация атайын маштыруучу тандап, анан чогултуп, улуттук курама команданы чогултуп, андан соң мамлекеттик деңгээлде даярдык көрүп башташат. Биз болсо азыр, урматтуу теле көрүүчүлөр, Көкбөрү Pro баракчасына абдан көп суроолор келүүдө. Менин суроом жаңыртылбай калды деп таарынбай туруңуздар. Эң маанилүүлөрүн, эң жакшыларын гана тандап биз сиздерге жеткизип атабыз. Тагыраак коногубузга жеткизип атабыз. Андыктан сиз дагы кызыктуу, жакшы каалоо тилектерди, өзгөчө суроолорду бергенге аракет жасаңыз. Азыр Сейитбек мырзага биздин жакшы тапшырмабыз бар. Сейитбек мырза, канчалык деңгээлде ушул көкбөрү ааламында жүрөсүз? Азыр эле өзүңүз айтып өткөндөй эле ошол мыкты көкбөрүчүлөр менен канчалык тыгыз мамиледесиз? Алардын атын, формасын, кийимин, камчысын көрүп тааный аласызбы деген суроо бар. Экранга назарыңызды бурайын. Алгачкы каткан тапшырмабыз биздин биринчи көкбөрүчүбүз. Бул кайсыл белгилүү көкбөрүчү? Рустам Туналиев. Биз Минген атты Либидер. Туналиев, башка жообуңуз жок. Жок. Азаматсыз. Эми режиссерлордон суранып болчук, өзгөртпөй турсун ушул жерден. Кантип таанып койдуңуз Рустам мырзаны? Анткени бул атты жетелеп келатканын билем. Башка бирөө жетелесе деле Жок. же бул сүрөттү көрдүңүз беле? Жок, көргөн эмес. Билем да, бирок атты жетелеген. Насага бул дагы болсо баягы эске тутуунун мыктылыгынан. Биринчи суроодон абдан оңой эле таап койду. Экинчи сүрөттү биз каталы жакшылап аракет кылып көрүңүз. Бул ким болду экен? Нуржан Мелисбеков. Балким башка? Жок. Эрке Торунов. Насага жообун бериңиздер, урматтуу режиссер вакилдер. Мынасага Нуржан Мелисбек уулу, улуттук курама командасынын оюнчусу, ынтымак командасынын оюнчусу. Буну кантип таанып койдуңуз? Мүмкүн болсо сүрөттү көрсөтүп турсак жакшы болот болчу. Баягы сүрөттөр кээ биркилерин көрөсүң, кээ биркилерин көрбөй каласың, баягы атты таанып каласың. Ошол маалда ким минип атканын да билесиң да. Демек, азырынча эки суроого тең абдан мыкты деңгээлде жооп берди. Үчүнчү каарманыбыз каталы. Мүмкүн болсо азыр бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөрүбүз дагы Сейитбек мырзанын канчалык мыкты тапкычтыгынан кабар берип аткан ошо. Бул ким болду экен? Эми таап көрүңүз, эми кыйналат окшойсуз. Колунда бөтөлкө бар. Манас Ниязов. Бойко менен. Кантип таандыңыз? Негизи жок. Тайшиго деп ойлогом. Мен Алайдын намордниги бар да. Манастынбы? Жок, Алайдынчы аттын. Бул Бойкобу кантип таанып атасыз? Тишиненби же жүгөнүнөн чын эле? Буну азыр балдар минген атын постоянно минип чыгат да. Ошондон эле билсе болот да. Балки Манас эмес? Манас эле. Манас Ниязов. Жоон көрөлү. Канчалык туура болду экен? Мүмкүн болсо Азаматсыз улуттук курама командасынын дагы бир мыкты оюнчусу, кыргыз көкбөрүсүндө өз орду бар, белгилүү Манас Ниязов болчу. Дагы бир сүрөт катылган. Азаматсыз азырынча артта калган 3 суроого туура жооп бердиңиз. Эми муну таап көрүңүзчү. Кубантай
железный куба дегенде. Кантип таандыңыз, айтыңызчы. Колунанбы же кандай? Колунан таныдым. Же бул сүрөттү көргөнсүз? Шымынан таныдым, шымынан. Ар дайым бир шымды кийип чыгабы же кандай? Бул оюн немеде көчмөндөр болбоду Таласта. Анткени ошо улакчылар шым ар кандай кийип калбадыкпы. Кооntайдык ушул шым болчу да. Кубаныч Султанбек уулу, азаматсыз Султан уулу тагыраагы. Бул дагы улуттук курама командабыздын мыкты оюнчусу, аябагандай мыкты оюнчулардын бири, азаматсыз. 4 суроого абдан жакшы жооп бердиңиз. Дагы бир акыркы катылган сурообуз бар. Сейитбек мырза абдан тапкычтыгын менен таап көрүңүзчү. Айтпайлы, ким болду экен бул yani. Чота камчысынан таанып отурум. Ушул камчыны ушу оюнда жоготкон болуш керек деп ойлойт. Кайра тапты эле? Жок, таппай калган. Бул камчыны барып тырмоо менен издеп, айыр менен чукуп таппай. Кайсыланчы бул? Ат Талас областынын тренеринин ынтымак командасынын тренери Рыскулбек Бектур деген байкенин Чагылган деген аты болчу. Оюнчу ким үстүндө Чаган дейсиз? Чота Чаган дейсиз окшошпой жатат. Шымынан таанıyım деп атпайсызбы? Шымын карап көрүңүзчү. Бул мен. Сиз болгондо? Анарбек уулу. Анарбек уулу Сейитбек. Сейитбек мырза, канча жаш болчуңуз бул сүрөттө? Бул 2000 канчанчы жыл болду? 2017-жылы болду. Жок, 2016. Кайсыл оюн эсиңиздеби мендеш? Ноорузда. Норуз турнири. Нарын менен болгон беттештик болду. Асага. Урматтуу көрүүчүлөр, негизинен 5 сүрөттү катканбыз. 5өөнүн бирөөсүн дагы жаңылбастан биздин коногубуз тапты, керек болсо өзүн дагы тапты. Эч кандай тизеси эле көрүнгөн болчу. Ошол күнү эмне болгондоруна чейин эстеп салды. Азаматсыз. Браво. Эч нерсе эмес. Биз берүүбүз улантабыз. Алдыда азыр бир аздан соң буюрса ошол ынтымак командасы менен Сары Өзөн командасынын ортосундагы мелдешти Сейитбек Анарбек уулу экөөбүз баяндайбыз. Сейитбек мырза көкбөрүчү эмес, комментатор. Баяндамачы болгондо кандай болмок? Сиздерди кызыктырып аткан болсо биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Азыр бизде дагы суроолор абдан көп. Мен эң жакшы маанилүүлөрү мүмкүн болсо Сейитбек мырзага бергенге аракет кылып көрөйүн. Сейитбек билегиңе күч кубат берсин, ар дайым кыргыздын желегин желбиретип жүрө бер деген экен, рахат деген телекөрүүчүбүз. Эгерде сыр болбосо, айына канча айлык аласыз, үй бүлөнү бакканга жетеби деп Кубанычбек деген телекөрүүчүбүз көкбөрүчү ойноп аткан окшойт. Жакшы тапса. Айына деле, айына эмес, жылына контракт алат. Бир жылга. Сыр болбосо гонорарлар. Эми ар кандай. Түшүнүктүү. Достукка барсаң жакшы болмок дейт. Достук же Сары Өзөн кайсынысына чабасыз деп дагы Баястан деген телекөрүүчүбүз билдирип калтырган экен. Бул суроолордун баарына Сейитбек мырза жооп берди. Эгер жакшы төлөп берсе, кара бурага же ынтымакка кайрадан чакырса ойлонуп билеңиз деген экен. Мен баягы кеп төлөгөндө эмес. Кеп төлөгөндө деле эмес, кеп акчада деле эмес. Жана башында айтып өткөндөй, өзүм бир аз ошо клубум алмаштырайын деп ошого аракет кылдым. Жакшы. Эртең тарыхта бул клубтарда чапкан, мына ийгиликтерге жеткирген деп аркаңызда жакшы эс калтырууга. Жакшы. Жана сөзүбүздүн башында ошол биздин ата теңиз жөнүндө белгилүү Алсейитовдор жөнүндө бир аз кеп кылып калдык эле. Азыркы учурда ушул кыргыз көкбөрүсүндө сиздердин фамилияңыздардын өзгөчө бир орду бар. Анан көбүрөөк кимдин оюнунан таасирленип ушул көкбөрүгө келгенсиз? Алгачкы күндөрүңүздү бир эстесеңиз. Сиз деле атаңыз ээрчитип, балаңыз сыяктуу алып жүрчү беле? Мен атам ээрчитип, мен негизи кички эле жакын болчумун атка. Күлүк чапчумун. Көп жакка чейин күлүк чаап барып койдум, Казакстанга чейин чаптым. Андан кийин ушу бара-бара өсө баштап, ошо күлүк чабап эле улак көп көрчүмүн. Папам тартчы, анда ошо Дордой деген команданы тартчы, Аракет деген команданы тартып алды. Ошондо көрүп болеть этип, баягы ошо кичинекей кезинде эле ошо улакчы болом деп эле, баягы айыл жергесинде болгондон кийин, бир аз атка тың отургандан кийин ошо байкелерим дагы көп ээрчитип калды. Кичинекей кезинде эле жандарына кошуп эле мындай
слабыйраак оюн болгондо жанына кошоп эле үйрөтүп, башында ушу коргонду көп үйрөтүштү. Мен өзүм башында бир 9-10 класска чейин боюм аябай эле кичке болчу. Анан ошо коргонду да көп ойнодум. Андан кийин ошо ойноп жүрүп, папам ошо ГАИнин командасына тартып жүрүп, ошо ГАИнин командасына алып барып киргизди. Ошондон кийин ошол командада Байыш байке тартчы, Ниязов, Кыяс байке тартчы, Манас 1-2 оюн тартып калды. Ошондо биз эң биринчи барган ошо Сузак район 90-жылдыгына барып, ошол жерден баягы тушоон кезил деп айтсам да болот. Ошол жерден тартып, андан кийин эле Кайсы жыл болду ошондо? 2008-жылдар болуп калат го дейм. 12 жыл. Ошол жактан тартып, андан кийин ошол молодежный оюндар болуп калып, андан ошо тартып жүрүп, андан ошо команда чачырап кетип, тартпай калып, Ысык көлдүн Кабылан деген командасына кирдим. Жок, биринчи Кожомкулга кирдим. Сусамы? Жок, Кожомкулга. Жассөбөт Кожомкулга. Ошол жактан көп тарбия алдык, таалим алдык дегенде десек да болот. Ал командада көп улакчылар тарбияланып кеткен. Азыр атагы чыккан улакчылардын баарын айта алам. Ошол жерден, ошол командадан чыккан депчи. Бөкөнбаев Финусбек байке өзү тренер, өзү машыктоочу болчу, өзү жетекчи болчу. Ошол байке баарыбызды тарбиялап, ошол жерден көп нерсени үйрөндүк. Түшүнүктүү. Сейитбек мырзанын Көкбөрүгө кантип аралашып калгандыгын, качан ушул чоң мелдештерге тарта баштагандыгы жөнүндө өзүнүн оозунан уктук, абдан жакшы. Дагы бир билдирүү бар экен, Канат Токтосунов деген телегөрүүчүбүздөн туманды минсем деген ойлор болду беле? Ооба, башында туманды ошо Бөкөнбаев Рамзат минип жүрчү, өзү аябай жакчы. Андан кийин ошол Суу Самыр командасына сатылып, ошол жактан Нурмамет Койчукеев минди, көп балдар минип калды. Ошондо жакшы ат болчу. Азыр деле жакшы ат. Андан кийин ошол 2016-жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында миндим туманды. Жакшы. Данияр Саматбеков деген телегөрүүчүбүздөн келген жакшы кабыл тилек бар экен. Кайсы командага ойносоң да бар бол, үй бүлөң менен бактылуу бол. Сейитбек 2015-жылы президенттин кубогунда Маникер менен финалда катуу оюн көргөздүң эле. Ошол оюндан бери күйөрман болуп келем. Ынтымакта калсаң жакшы болмок деген экен. Чоң рахмат. Башында айтып өткөндөй, өзүм клубум айтып алмаштырып атам. Мындай суроолор абдан көп, урматтуу телегөрүүчүлөр. Достук барасызбы, Сары Өзөнгө, ынтымакта эле калбайсызбы деп абдан көп билдирүүлөр келип атат. Дагы бир жолу эсиңерге салып өтөлү, эгер катарыбызга жаңыдан кошулган болсоңуз, эч кандай нааразычылыгы жок эле, эч кандай ызы чуу жок эле, өзүнүн ыраазычылыгы менен келишим соңуна чыгып, ынтымак командасынын жетекчисинин макулдугу менен эле, өзүнүн каалоосу менен өзүнүн карьерасында өзгөрүү жасаганга бел байлаптыр Сейитбек мырза. Азыркы учурда бир эмес бир канча клубтардан сунуштар түшүп атыптыр, сүйлөшүүлөр жүрүп атыптыр. Жакын күндөрү белгилүү болот. Андан соң жаңы сезондо кайсыл клубка чабат, баары маалым болмокчу. Анан көбүрөөк төлөп берсе ынтымакта калабы деген дагы суроолорду берди биздин көрүүчүлөр. Сейитбек мырза айтып өттү, кептин баары акчада эмес, өзүнүн гана ушул карьерамды өзгөртүүгө бир аракет кылып атам деген тилегин айтып өттү. Мындай суроолорду бербеңиздер, мүмкүн болсо өзгөчөрөөк жакшы суроолорду калтырганга аракет жасаңыздар, биз сөзсүз түрдө Сейитбек мырзага жеткизебиз. Элдин көбүнчөсү дейт, Ак Булат майданында оюн болушун каалашат. Эмне үчүн кечке ремонт дей беришет, бирок бир да жылыш жок. Ремонт болбосо деле оюн көргөнгө абдан ыңгайлуу эле дейт. Эми бул суроого Сейитбек мырза жооп бере албайт болуш керек. Ошол Ак Булат майданынын жетекчилиги, Көкбөрү федерациясы, ат оюндарынын федерациялары, негизи эле улуттук оюндардын дирекциясы жооп берет болуш керек. Буюрса баардыгы жакшылыкка деп туралы мыкты заманбап үлгүдөгү ат майданыбыз оңдоп түзөлүп кайрадан ишке кайтат деген ишеничтебиз. Биздин темага байланыштуу, коногубузга байланыштуу суроолорду калтырсаңыздар көбүрөөк жакшы болмок. Сейитбек улакты жөөчөн чабат дейт. Тамашалуу билдирүү калтырган экен. Акыркы ушул финалдагы учурда баяндап атат окшойт. Салам алейкум Сейитбек. Бул суроого жооп бердик.
Ассаламу алейкум. Көкбөрүгө мамлекет тарабынан кандай колдоолор бар? Анан Кочкор шаарынан сизге салам деген экен. Чын эле ошол 2008-жылы чоң мелдешке тартымдап атасыз биринчи жолу. 12 жыл өтүптүр да. Ошондон бери кыргыз көкбөрүсүндө өсүү өнүгүү барбы? Ал маалда биз түшүнчү деле эмеспиз. Биз только улак эле тартсак болду. Улак эле. Азыр мурдага караганда бирок аябай эле көкбөрү өзүнөн өзү өнүгүп келатат. Бул өнүгүп келатканда өкмөт тарабынан командаларга эч кандай деле өкмөттүн тиешеси жок. Бул жерде жеке команданын жетекчилери, президенттери, ошолордун эле кызыкчылыгы да берди. Өкмөттүн эч кандай тиешеси деле жок бул жерде. Байкелер ушундай байкелерге Алла ыраазы болсун, бирок ушунчалык команданы, бул бир команданы кармаш өтө эле кыйын да. Мисалы үчүн кээ биркилер бир ат бага албайт. 12 атты багып, ошо 12 атка жем чөп, 12 баланы караш керек. Мисалы үчүн бир сбор деген бул 10 күн эмес же бир жума эле эмес, бул уже алдын ала уже эле башталды да, мына февраль айы башталат. 1 ай, 1,5 ай, 2 ай. Эми ошону Ноорустагы мелдешкечи. Эми ошону элестетип көрсөңөр, бир ат эле бир азыркы эсеп менен эсептегенде бир эле түк чөп 300 сом. Эми аны эсептеп көрүш өтө эле кыйын да. Бул чөп эле, анын ичинде жеми бар. Жеми бар, аттын витаминдери бар, дары-дармеги бар. Түшүнүктүү. Мынакей биздин мамлекеттин колдоосу жөнүндө жана жеке ишкерлер жөнүндө коногубуз өзүнүн оюн айтып өттү. Азамат деген билдирүүбүздөн келген билдирүү бар экен. Ассаламу алейкум Сейитбек, сага суроо. Өзүң улакчы жигитсиң, бирок кайсы футболчуну жакшы көрөсүң деген экен. Футбол менен да тыгыз мамиледесиз. Жакшы көрөсүз. Футболду да жакшы көрөм. Кээ бирде ойноп да коебуз. Аябай ойнобуз. Жакшы ойнойсуз. Дарбазаны жакшы тососуз. Мен ушу Реал Мадриddеги Марселаны жактырам аябай ойногондорун. Өзүнүн позициялары жагат. Баягы нападение, защита кылып, пас чыгарып берип, жеткизип берип ошолорду. Реал Мадридде жагат клуб. Клуб Реал Мадрид. Жакшы кишилер Реал Мадриддин күйөрманы болот. Тамаша. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз күткөн мүнөттөр жакындап келди. Белгилүү көкбөрүчү Сейитбек Анарбек уулу эгер улак тартпастан микрофон кармап, биз сыяктуу комментатор, баяндамачы болуп калса, кантип баяндамак? Азыр режиссерлордон суранып болчук. Сейитбек даярсызбы? Уялмай жок, тартынмай жок. Баягы көрүп жүрөсүз да, комментаторлордун сүйлөгөнүн бир аракет кылып көрүңүз. Чынчык сойсо да сап сойсун дегендей. Эми баягы бизге да кызык да, ат үстүндө көкбөрү тартканчы, мүмкүн болсо тартып көрөбүз деп эле аракет кылып тартып жүрөбүз. Анан эми бизге колдон келбейт, бирок аракет кылабыз. Сиз дагы бир аракет кылып көрүңүз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, келиңиздер. Сейитбек мырза канчалык мыкты баяндамачы болуп болду экен. Саламатсыздарбы, урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү? Баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү ат майданына бурабыз. Бүгүн Ынтымак жана Сары Өзөн командасынын ортосундагы булитке назар жүгүртөлү. Дээрлик финалдык баскыч. Бүгүнкү беттешти баяндоо кызматында мен Алымбек Адылбеков жана кесиптешим Сейитбек Анарбек уулу. Мына бул жерден Анарбек уулу Сейитбек качты аркасынан Улан Насакеев кууп баратат. Анарбек уулу Сейитбек салды. Эсеп 1-0. Эсеп 1-0. Азыр эми кезек Улан Насакеевде. Бул жерден салганын карагылачы. Абдан мыкты салды. Аты сонун токтоп берди. Амал кашырды. Өзү кошо тайгазанын ичинен орун алды. Эсеп 1-0. Булит Чучук-Улактан улам Ынтымак командасы биринчи баштамак. Эми Сары Өзөн командасынын оюнчусу качып барат. Ынтымак командасы. Бул жерден Ынтымак командасынын оюнчусу Сагынбек уулу Дастан качып баратат. Кана көрөлү. Азамат салды. Ким жетпей калды? Бул жерден Аскат Аскаров жетпей калды. Эсеп 2-0 демек. Эсеп 2-0. Ынтымак командасынын алгачкы 2 салымы булиттеги абдан мыкты орун алган. Өтө сонун салды. Ат токтоп энергиясы менен өйдө көтөрүп алды аябай.
Демек кесиптеш ушундайда аттын дагы пайдасы тиет. Аябай Кандай тиет. Ооба. токтоп берет, кандай өзүн кабыл алат. Бул жерден эми Аскат Аскаров качты. Кана көрөбүз эми Аскаттын чапчаңдыгын салыш керек, бирок салды. Эсеп 2-1. Аскат Аскаровго ким жетпей калды ынтымак командасына? Сагынбек уулу Дастан жетпей калды. Кезек азыр кимдики болду экен? Кесиптеш күттүр алды. Ооба. Астаркул Табышев качты бул жерден. Кууган Таштемир Жекшенов кууп баратат. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр Сары Өзөн командасынын оюнчулары эсепти теңдеди. Абдан мыкты салым болду. Таштемир аттан жыгылып кеткендигин да көрдүк. Астаркул Табышев жыгылды. Себеп эмнеде болду? Себеп аты токтоп секирген малды улактыргып кармана албай калды окшойт. Кийинки булит булит жерден Таштемир Жекшенов качты. Бул өзү өтө жаш бала, келечеги алдыда. Кудай буйруса Сары Өзөнүн баласы бул дагы. Улак түшпөй калды окшойт. Жок, улак түштү. 3-2. Нуржан Мелисбек уулу качты. Өзүнүн минген аты Кара Куш. Кууп бараткан Рустам Туналиев кууп баратат. Бул жерден өтө оңой эле салып койду. Азыр Рустам Туналиев элежеге ылайык ойун алып бардыбы? Ооба. Бул жерден эми куугандан кийин токтоно албай каласың да. Кууп келет. Аттын башын башкара албай каласың. Ошо менен булит өзүн аяктады окшойт. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, Сейитбек Анарбек уулу эгер баяндамачы болуп калса дагы мыкты деңгээлде баяндап бермек. Эми бул биринчи жолу же буга чейин үйдөн өзүңүз тамашалап же оюндарда баяндап көрдүңүз беле? Жок, биринчи жолу. Кандай сезимдер бул? Сезимдер өтө эле комментаторлор өтө эле аябай жамактап сүйлөйт го, биз антип келтире албайбыз окшойт. Түшүнүктүү. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттар абдан аз калууда. Андыктан өзгөчө жакшы суроолорду, каалоо тилектерди сиз дагы берип калууга жетишиңиз. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан улуттук курма командасынын оюнчусу, Көкбөрү боюнча бир канча жолу Кыргызстандын ар кандай мелдештердин мыкты оюнчусу деп табылган сыймыктуу уулубуз Сейитбек Анарбек уулу келип олтурат. Бизге абдан көп суроолор келүүдө. Сейитбек, сага ийгилик, чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, салам Таластан дейт. Ассаламу алейкумдар, кандайсыңар? Сейитбек байке, кийин команда түзүп чыгайын деген оюңуз барбы? Команда түзүп алсаңыз мени албайсызбы деп Бактияр деген теле көрүүчүбүз билдирип атат. Чын эле келечекте кандай пландар бар? Дагы бир 10 жылдан кийин эми сизди көкбөрүүчү эмес, балким машыктыруучу же бир кайсы бир команданын жетекчиси катары көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Эми бул команда түптөш жана да айтып өттүм, өтө кыйын. Буга чөлтөккен эме болуш керек, каражат көп болуш керек. Эми Кудайым насип кылып койсо, может ошол даражага жетип калсак, ошондой каражатыбыз болуп калса, албетте бир команда түптөп, команда чыгарып, өзүбүз билген нерсени артта жаш балдарга үйрөтүп, көрсөтүп ошентсек деген ой бар. Бирок биздин оюнда карьерабыз бүткөндөн кийин билбейм кандай болот. Бирок эми ошо машыктыруучу жагына көбүрөөк басым жасайбыз да. Түшүнүктүү. Ассаламу алейкум, кандайсыңар Сейитбек байке? Кобра канча асы дейт? Алейкум салам. Кобра быйыл 13 жашка чыгат. Асыйын эсептеп көргөн эмесмин, бирок бизде чүйдө жаш менен эсептейт. Негедир башка жактарда асый менен экен. Мен ушул көбүнчө эле жашын эсептейм. Ошондо тай болгондо 1 жаш болот. Тай болгондо 1 жаш болот. 4 жаш болгондо 1 асый болот. 1 асый болот. 13 жашта болгондо 9-8 асый. Түшүнүктүү. Дагы бир билдирүү бар. Сиз айтып өтпөдүңүзбү, Маникер абдан жаккан болчу, унута албайм депчи. Ошол Маникер аты жөнүндө. Маникерде Мирлан Рсалиев туман менен түзгөндөн кийин каза болгонбу дейт. Өлгөнбү дейт. Ошондо жаракат, аябай катуу жаракат алып калган. Биз баягы оюнда билинбейт деле да, баягы бет катуу коюшку десең, ошо эметип калды окшойт. Ошондо баягы дал жагынан бирдекелер үзүлүп кеткен окшойт. Ассаламу алейкум, сизге торнадо жагабы же кара куш дейт? Алейкум салам. Экөө тең мыктат. Негизи биринчи кара кушту минчимин. Андан кийин торнадону минип калдым. Бирок
негедир ушу кара куштун эмелери баягы кыялдары жагат да оюнун ичиндегичи баягы. Демек аттарында өзүнө тандык кыялы бар, э? Өзүнүн Мүнөзү, характери мүнөзү баягы оюн ичинде. Жакшы. Башка өлкөнүн командасына, мисалы Казакстанга чакыруулар келсе, кетип белеңиздер экен. Чын эле эл аралык деңгээлде клубтарга чакыруулар келсе, Баягы ал жерден эми сүйлөшүү кандай болот? Мисалы үчүн баягы Кыргызстандын командасы ошол жерге барып Кыргызстан ойной турган болсо, анда ойнобойм деп сүйлөшүп, если жок до конца ойнойсуң десе, жок анда барбайт болчумун. А если Казакстан чакырып, только Казакстан ичинде Казакстан менен ойнойсуң десе, анда бара берем. түшүнүктүү. Сейитбек, эгерде нарындан улакты жакшы тарткан балдардан сага жиберсек, жардам бере аласыңбы дейт. Чын эле эми бир эле нарындан эмес, Кыргызстандын 7 тугунда тең кызыккандар көп. Мындай өзүңүз аркаңыздан бир шакирт өстүрөйүн деген ой максаттар барбы? Кызыгып сизге кайрылгандар көп эле болуш керек. Аларга кандай жооп бересиз, кандай жардам бересиз? Ооба. Ал нерсени үйрөтүш үчүн ошого татыктуу болуш керек. Баягы өзүң билген нерсени алып кетип калбаш керек, калтырыш керек да. Артта жаштарга калтырыш керек. Албетте колунан келишинче акыл насаатты айтып, көрсөтүп, кандай болот, эмне болот, улакты кандай тартыш керек, кандай басыш керек, кандай жулуш керек, атты кандай башкарыш керек, тайгадан кандай салыш керек, колуман келгенин үйрөтө алам. Ошого жараша бардык нерсе болуш керек да. Ат болуш керек, ат болуш керек, ошо атты караш керек. Кайрылгандар болсо кайрыла берсин, жардам беребиз. Бар болуңуз. Сейитбек, ушунчалык кызыктуу эфир болду. Убакыт кантип соңуна чыккандыгын байкабай калдым. Сизге эркин микрофон беребиз. Ассаламу алейкум. Ошо кыргыз элибизде кирип келген жаңы жыл менен куттуктайм. Бардык спортсмендерге ийгилик каалайм. Барлыгына ден соолук каалайм. Кудай буйруса, Ноорус алдыда келатат. Оюндарга жакшылап даярданалык, жакшы оюндарды көргүзөлүк кыргыз элибизге. Эл жерибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, токчулук болсун. Эл жерибиз өнүгө берсин, өсө берсин. Кыргыз анын ичинде көк бөрүбүз дагы ошо эң өнүккөн спорттордун биринен болуп, көк бөрүбүз да өнүгө өсө берсин. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз да акырындык менен соңуна жакындап калды. Бүгүнкү арена берүүсүнүн коногу белгилүү көк бөрүчү, улуттук курама командасынын оюнчусу, бир топ мелдештердин, бир топ жеңиштердин, бир топ сыйлыктардын ээси Сейитбек Анарбек уулу болду. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков болдум. Бүгүнкү эфирдин жардамчысы Эмил Калыбек уулу болду. Биздин канал менен бирге калыңыздар. Кийинки жумада ушул мүнөттөрдө жолугушабыз. Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу мүнөттөрдө амандашканча.